мыйзамда каралган нерсенин баардыгы аткарылат. Кийинки сөз депутат Женчаров Мирлан Канатбековичте. Замирбек Марапбаевич, 19-жылы Исфана шаарына өзгөчө кырдаалдарды алдын ала алуу боюнча канча каражат бөлүнгөн жана кандай иш чаралар өткөзүлгөн? Сумманын көлөмү не чаралар колдонгон? Жазалган. 19-жыл болгон иш-чаралар, Исфана шаары боюнча канча каражат бөлүнгөн, не иш жазалган, алдын ала алуу боюнча эмне иштер аткарылган? Так, Мирлан Канатбекович, 2019 жылы жалпы Баткен облусу боюнча Исфана шаары боюнча, Исфана шаары боюнча суроом. Жалпы Баткен облусу боюнча 16 объект 63,5 миллион сомго. Андан сырткары бул жерде Баткен облусу Исфана шаары боюнча мен кеңири токтолуп кетейин азыр. Исфана шаарынын Самат айылындагы Исфана сай өзөнүнүн жээгинде коргоочу дамбанын калыбына келтирүү иштери 2019 жылы бүткөн. Жалпы 7 миллион 869 миң сомдук. Бу да бир коргоочу тосмо. Андан кийин Исфана шаарына Тайлансай айылындагы Тайлансай дарыясынын өтүүчү ички чарбалык көпүрө 5 миллион 877. Ушул эки объект. Андан мурун 2018 жылдары жогору жакта айтып аткан баягы габионный сеткалар, СПЛ менен жасалган иштер, андан сырткары жанагы бетонный тосмолор тосулган. 2018 жылы 3 майда сел түшкөн Исфана шаарына. Ошол убакта каражаттар бөлүндү. 19 жылы каражаттар бөлүндү. Эмне себептен кайта 20 жылы биз сел алып атабыз? Же башка маршрут менен өттү бул? Кандай болду? Кандай чара колдондуңар? Эгерде 18 жылы Исфана шаарында ушул эле 3 майда сел болсо, 20 жылы биз кайта эле Исфана шаарында селди көрүп отурабыз. Алдын ала эмне иш чаралар аткарылбай калды? Ошону айтыңызчы. Алдын ала баягы сел келгенде негизинен ошол селдин нугу түз бара турган жерлерге алдын ала иштер жасалган. Бул баягы айтып аткан ошол 2018 бөлүнгөн акча каражаттын эсебинен баягы бетонный заборлор коюлган, баягы үйлөргө прямо селдин нугу бар ура турган жерлерге. Андан сырткары габионный сеткалар, кече сел алып кеткен габионный сеткалар дагы коюлган. Андан сырткары алдын алуу иш-чаралары боюнча тазалоо иштери жүргүзүлгөн. 2018 жылы ошол жерде интернат менен үй кураган. Алар курулуп, ордуна кайта келтирилдиби 20 жылга чейин? Исфана шаарында. 2018 жылдагы жабыркаган объектилер ордуна келтирилген. Ал эми мына 2020 жылдагы бир топ социалдык объекттер суу кирип жабыркап атат. Булар дагы бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат, тазалоо иштери. 20 жыл боюнча жабыркат алган адамдардын саны барбы? Жарадар болгон, же кандайдыр бир увечье алган? Жалпы мен азыр жарандык коргоо комиссиясынын актысын эметип коеюн сизге. Исфанович. Жок, жалпы. Жалпы ушул Баткен Жалал Абад областы боюнча канча адам жарадар алдыбы, увечье алдыбы? Жок, жабыркаган адамдарыбыз жок. Турак үйлөр, социалдык объекттер гана жабыркаган. Рахмат. Анда акыркы суроом. Замирбек Марипаевич, эмне себептен сиз ал тараптарга барып кыдырып келген жоксуз? Көрүп, ордунан таанышып, ошол жерден иш-чараларды уюштурган жоксуз? Буга чейин биз Исфана шаарына барып, кооптуу жерлеринен таанышып, тапшырмаларды берип келгенбиз. Мына февраль айынын аягында. Мына кече 2 майда 18:30 чамасында катуу жаанды биз ончолук деңгээлде келет деп күткөн эмеспиз. Жыл сайын анчалык деңгээлде сел келбешил ал жерден. Бирок ошол катталганда биз өзүбүздүн түштүктөгү орун басарымы топтор менен жиберип жеринде ошол жерде өздөрүнүн иштерин алып барышкан. Мына мурдагы күнү кетип аткан жерден биз Сосновкадан кайттык. Ошол жерде кетип атканда мына жогорку кеңеште заседание болот. Өзү жакында да министрлик жеке өзү катышсын дегенден биз кайра калып калдык. Замирбек Марипаевич, 4 күн өттү.
Сиз үчүндө деле барсаңыз болмок, төртүндө деле барсаңыз болмок. Анан бүгүн жогорку кеңеште отурумду 2 күн мурун айтылгандан кийин сиз жолдон кайтып келгениңиз бир аз чындыкка дал келбей калып атат. Мирлан Канатбекович, ошол катталган күнү эле биз Ошто менин орун басарым бар. Ошол кишини тийиштүү топтор менен, тийиштүү жетекчилер менен Исфанага жөнөткөнбүз. Андан сырткары мында вице-премьер-министр өзү дагы ошол жерде болгон. 18 жыл менен 20 жылдын иш чараларды өткүзүү боюнча кайсы объекттер канча каражат бөлүнүп аяктаган боюнча сиз маалыматтарды мага расмий түрдө берип койсоңуз, жөнөтсөңүз. Макул, жазуу түрүндө берип коебуз. Кийинки сөз Тилаев табылды. Гапыровичте. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Урматтуу депутаттар, Баткен элинин чек ара маселеси эле жүдө өтпөй, бул сел маселеси да жылдан жылга жүдө өтүп келатат. Ошон үчүн Акрам Камбаралиевич, өзүңүз жакшы билесиз, өзүңүз барып келдиңиз ошол жайына. Элдин каалоосу, суранычы чек ара